жүрек жұртың үшін қызмат қылып жаныңды үріп. Жұртың үшін қызмат қылып жаныңды үріп. Алыста ұзап жүрсем сағынарым, сыйынып тизіп үгіп табынарым. Аппақ қардай тілгеңер пейліңер, қадырман қағылайын қарыларым, қадырман қағылайын қарыларым. Жалқыған деңіз сымал, мүнөзің бала қиял, бар болғыла қадырман қарыларым. Бекереге кетпей жылдар, шырпығың болды шынар, арқаңда бар ол қыздарың жолыңды улар. Арқаңда бар ол қыздарың жолыңды улар. Алыста ұзақ жүрсем сағынарым, сыйыны тизеп үгіп табынарым. Здравствуйте, дорогие гости, уважаемые жители дома-интерната, а также сотрудники. Сегодня мы встречаем нашу постоянного нашего спонсора Назгуль Бакыевну. Давайте поприветствуем. Саламатсыздарбы, менин аталарым, апаларым, урматтуу ушул жерде иштеген кызматкерлер. Бардыгыңыздардын кирип келген жаз майрамыңыздарды чын дилимден, чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кыргызда жакшы сөз бар го. Баягы ооруган кишинен кабар алсаң, биздин кандай айтты? Оорудан кабар алсаң, бул деген өтө чоң жакшы сооп болот дейт. Мен сиздерге бат-баттан келип турам мындан ары деле. Ортодо бир айдын ичинде кичине кырсыктадык, бизде дагы оор жоготуу болду. Бирок ошентсе дагы, ал киши болбосо дагы эл аралык алыш федерациясынын президенти Аманбек Анапияев Мамадаминовичтин атынан сиздерге бүгүн мына китеп, дипломдоо, музыкальный центр келди. Мен ойлоймун, ошол кишинин арбагы ыраазы болсун. Себеби дегенде алтындай болгон сиздердей ата-апалар бар. Аманбектин жасаган иштерин биз дагы улантып кетебиз. Мына момундай чоң сахнаны жасап, ушул жерге канчалаган краскаларды, канчалаган белектерди 4 жылдан бери тапшырып жүрдү. Кудайым буйруса аманчылык болсо, ошол ишин улантканга бизге дагы Кудай таап күч кубат берсин. Азыр сонун мыкты программада концертибизди өткөрүп, бүгүн интернетти бир жаралычы. Байрамыңыздар менен. Давайте сначала мы вас отблагодарим. Это дом-интернат хочет отблагодарить. И мы посвятили один стих для вас. И хотим также вручить свои дипломы. Жаматым жакшы сөздү айта берсин, кыргызым эл алдында өсө берсин, желбирип кыргызымдын туусу бийик, эч качан душманыбыздан кектелбесин. Кыргызда Назгүлдөй кыздар көбөйө берсин, жолунан жамандыктар торолбосун, ханыша ак тактыга жете берсин, элимде ак батасын сизге берсин. Награждается президент Общественного фонда развития «Ты не один» Насиева Назгуль Бакыевна. Нижнесерафимовское социальное стационарное учреждение награждает вас почетной грамотой за вашу непосредственную общественную деятельность в НССО, за доброту и милосердие, за искренность вашей души и за ваше тепло, дарящее всем нуждающимся. Здоровья, творческих успехов и много любви. Спасибо вам. Айым бүбү эжеден баштасак.
Биздин ырчыларыбыз баягы өздөрүнүн жагымдуу үндөрү менен ырдап бермекчи. Айым биже. Ырдаса ырлар уланат, ырлардын түрү угулат. Жарышып эми ырдаса, коноктор бүгүн кубанат. Демекчи биз дагы кийинки ырды атыры сизге студенттик күндө. Өктүнөгөн студенттик өмүрүң, турмушуңдун ширининде көрүндү. Тандаганы талайымдын элчисин, түпкүрүнөн сузуп берем көлүнүн. Түпкүрүнөн сузуп берем көлүнүн. Кыргыздын аты чыккан балбан дешет, сыймыгы кыргыз элдин кыргыз жери, кылымдан тарыхка өчпөс болуп калтырган кыргыз элдин даңкы дешет. Улуулар урпактары жашап келет, унтулбай кыргыз жерин коргоп келет, алынга таанымал кыргыз жерин түбөлүк тарыхта жашай берет. Демекчи биздин арабызда Амантур деген жигит өзүнүн булбулум деген адам. Ар кечте артаңда бостоп сайрап, аскырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булуп келет күндө, биз жүрчүң алмабакты булдуп сайрап. Ар жактан адашып күнүм калган, ар жактан алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген ой, үрү тамдан. Булбулум, булбулум ай, булуккан кургурум ай, бу кечте үнүң баспай, булуктум неге мынчай, булбулум, булбулум ай. Это значит не сбиться с пути. Трудно, но пусть не робеет душа. Снежную бурю, под ветра гуденье, будем карабкаться, трудно дыша. Жизнь — восхождение. Жизнь — это значит дорога крута. Жизнь — это вечно в глазах высота. Видеть вершину всегда пред собой. Видеть сквозь бурю, сквозь тучи препятствий. И по камням, по тропе ледяной все подниматься, все вверх подниматься. И не движется вся из лунного серебра, песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Бұл Отелло деген Шекспирдің, Уильям Шекспирдің Отелло деген спектаклінде жана негр аялын қызғанып муын өлтіріп қойып. Осыны атылып қазір айтып берейін. Ақтығын ақ қағаздай аппақ тұра, бетіңе алдамшы деп қат жазуға. Уялбай айбым қайсы деп сұрайсың, оқсайсың көшедегі сойқы бұзықыға. Айтуға жоруыңды оғызым барбай, қарышат жағақтарым шыдай албай. Ал бұрып екі бетім жалын болып, сүйрөге тирим келбей бұлдарақтай. Мен емес, açık асман бетін жауар, айдағы жашырынат бүркө қарар. Аламды аймалаған қалыс жерді өзіңден жиіркеніп кетіп барар. Ал емді сен шерменде сен қара бет, бұзықы бетпақ десен тура келеді. Сұрайсың біле тұрып қылмышыңды, айтып бер қайсы екенді. О, чиркин, үйленуінің әрекеті, Yaşoğunun ırkı gelmez baleketi. Çınında bizde bilip yok eken o. Kaydadır yok yerdeken yaşo erki. Mahabat jirgalındı körgön jakşı. Mahabat süyüsüne tolkup, balkıp gömgön jakşı. Bileğe süygönümdü öptürgönçe, andan göre bakaça jel uçaktap ölgön jakşı. Dep bu Alıkul Osman Koturması oyunca Kırgız oynagan bunu. Rahmatlık Murat Deg atabız. Angliyada oynaganda.
Музыкальный центр десем, кичинекей мындай чакан музыкальный центр алып келип турмун. Көрсө силерге деген сахнага ылайыктуу чоң музыкалык аппаратура керек экен. Эми азыр мен мына жолдошум экөөбүз кеңештик, сүйлөштүк. Бул жерге бир музыкальный аппаратурага 60-70 миң сом акча кетет экен. Анан мына менин жолдошум Кубанычбек 9-майга ушул жерге чоң ырчыларды алып келип, аппаратураларды коюп туруп концертти берип, аппаратураны ушул жерге белек катары калтырып кетебиз деп. Мен чын эле түшүнбөйм, музыкальный центр деп ойлоптум. Көрсө силерге чоң сахнага ылайыктуу аппаратура керек экен. Ал жерде жанакы мини-диск, пульт, микрофон, усилитель, колонкалар керек экен. Ошонун бардыгы керек экен. Мына Кубан белек кылам деди. 9-май деди Кубан. Анда эмесе биз сиздер үчүн алып келсеңиз. Рахмат. Сиздер үчүн кичинекей чакан белек дипломдорубуз бар. Бул жерде Кыргыз эл жомоктору деген китеп алып келдик. 350дөн ашык Кыргыздын элдик жомоктору. Ушунун бардыгын жеке топтом кылып Жаныбек Жанызак агайыбыз топтогон. Гүлипа Турганбаева эжекебиздин чоң эмгеги менен, анан биздин демөөрчүбүз Эл аралык алыш федерациясынын президенти Алмамбет Анапияевдин жеке каржылоосу менен Кыргызстан боюнча жалпы детдомдорго, ошо мектеп окуучуларына, сиздерде болгон ата-апаларыбызга төбөлүк белек катары калсын деп сиздерге мына 25 китепти библиотекаңыздарга алып келдик. Өтө таланттуу, биздин урматтуу тарыхта калчу агабыз Калыбек аганы UNA сен жалгыз эмессиң коомдук өнүктүрүү фондунун диплому менен сыйлап коюп атат экенбиз. Sizge unutmazsanız. Nake. Давайте полчаса. Жеке ушундай татынакай диплому менен Жумабаева Айымбүбү апабыз сыйланат. Айымбүбү апабыздын элдик ырларды катыра ырдаганы, өзүбүзгө келечек муунга үлгү катары кала турган сонун ырларды ырдап берди. Алтын апабыздын өмүрү узун болсун. Алтын апабыз оорубасын, көп жашасын. Биздин ушул төрүбүздүн көркү оксуп жүрө бергиле. Мен разымын ушу келген балдарга. Канчалык уш жерде кыйналып жашап атсак дагы көңүлүбүздү көтөрүп, ушул бардык оокаттарды дагы бизге арнап алып келгени турат. Жана алып келип татат. Разымын. Булар өмүрлүү болуп ушу келген балдар. Тилегенине жетсин. Ак батабызды жараткан Алладан беребиз. Амин. Разымын. Кыргыз эл жомокторун окуп, бала бакыра неберелериңиз келип турат, билем, ошолорго жомок айтып берип турабыз. UNA сен жалгыз эмессиң коомдук өнүктүрүү фонду тарабынан коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Турузбекова Светлана апакебиз сыйланат. Светлана апакебиз мынакей, Кыргыздын ырынан баштап Москвадагы речка, подмосковные вечера. Больших вам творческих успехов. Живите долго, здоровья вам, счастья. И почитайте наши сказки. Кудай өмір берсін сіздерге. Бізді ұмытпайсыңдар ешкім. Я довольна. Спасибо. Коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Боронбаева Атыркүл апам сыйланат. Кол чабып коюңуздар. Ваши бурные аплодисменты. Ак элекче кийген апакебиз бажырайып, мынакей суп-сулуу болуп, улуттук кийимди кийип, бардык апалары сизди токчулуктун символундай болуп денсаулыктуу өткөрсүн. Мынакей жомокторду окуңуз, көп жашаңыз.
Рахмат сізге. Анда эмесе дагы эле болсо коомдук өнүктүрүү фонду тарабынан Насипбек уулу Амантур ушундай сонун диплом менен сыйланат. Амантур, сени мен билем, сен өтө таланттуусуң, сен өтө акылдуусуң. Буюрса келечекте сага дагы бир кандайдыр бир кандай десем эми колдоо көрсөтсөк, сен дагы бир чоң окуу жайды бүтө турган, Кыргызстандын келечегине өзүңдүн салымыңды кошо турган мыкты касиетке ээсиң Алтан. Туурабы? Анда эмесе сен дагы ушундай дипломду алып, кыргыз эл жомокторун дагы окуп, бардыгыбыз жомок менен чоңойгонбуз. Ден соолугуң бек болсун. Рахмат. Ушу жалпы жамааттын атынан, администрациянын атынан деле негизи баягы кыргыз элдин атынан ушул силерге абдан ыраазыбыз, ишиңерге ийгилик, ишиңер мындай өркүндөй берсин. Канчалык көп болсо кыргыз элинин батасы тийет. Анда эмесе сөздү менин өмүрлүк жолдошум Кубангелди сен да сүйлөп кой. Биз бүгүн бала чакабыз менен келебиз десек сабак болуп калды. Ата-апалар, силерди байрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Силерге ден соолук, ачык жан оорубаңдар. Биз жана айткандай обещать эткен аппаратураларды эки жөндөдүндө алып келүүбүз. Рахмат. Аябай сөзүн турдуңар, аябай. Силерге да чоң рахмат. Ушу ата-апаларды жаштап карап, ушулардын көйгөйүн көтөрүп жүргөнгө силердин жумушуңарда аябай оор баарын түшүнүп турабыз. Силерге да ден соолук. Журтуң үчүн кызмат кылып жаныңды үрөп, алыста узап жүрсөм сагынарым, сыйынып тийип бүгүп табынарым. Аппак кардай тилегеңер пейлиңер, кадырман кагылайын карыларым, кадырман кагылайын карыларым. Жалкыган деңиз сымал, мүнөзүң бала кыял, бар болгула кадырман карыларым. Бекереге кетпей жылдар, чырпыгың болду чынар, аркаңда бар ул кыздарың жолуңду улар. Аркаңда бар ул кыздарың жолуңду улар. Алыста узак жүрсөм сагынар,